27 март 1962 жылдан баштап дүйнөлүк театр күнү катары белгиленип келет. Кыргызстанда да сахна адамдары кесиптик өнөр күнүн майрамдашты. Эл аралык театр күнүнө карата ушундай улуттук театр сыйлыгынын тапшырылып аткандыгы аябагандай жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Мындан тышкары бул улуттук сыйлыктын акыркы 3 жылдан бери эл аралык статусу бар. Азыр Тажикстан, Казакстан ушу эки республикадан да спектакльдер катышкан. Бүгүн да ошолордун жеңгени аталат. Театр бул имарат гана эмес, искусствонун өзгөчө түрү. Жандуу сахнанын жалындуу таасири жана күчү эч качан унутулбайт. Комиссиянын жыйыны токтомулат. Төмөндөгү чыгармачыл инсандар сынактын жеңүүчүлөрү деп табылсын. Жана Урух бейне эл аралык чыгармачыл академиясынын Урух бейне медали менен сыйлансын жана академиянын диплому акчалай каражаты менен тапшырылсын. Адабият тармагы боюнча проза жагынан жазуучу Арслан Койчиевке Беделдеги каргыш деп аталган тарыхый роман үчүн. Поэзия тармагынан поэзиядан Акын Бектуруш Салгаманиге аты жок китеп аттуу поэтикалык жыйнак үчүн. Музыка тармагы боюнча Кыргыз Республикасынын эл артисти, оончу жана аткаруучу Нуркан Турсунбаев агага Манас Чыңгыз барында өлбейт кыргыз аттуу музыкалык композициясы үчүн. Кино тармагынан киносценарист, кинорежиссер Жеңишгүл Өзбековага Жалбыз тере сериалы үчүн. Жана улуттук педагогика тармагынан педагог илимдеринин доктору профессор Акматалы Алимбековго Кыргызстандын билим берүү системасы аттуу кыргыз жана англис тилдеринде чыккан монографиясы үчүн. Ушул чыгармаларды калыс сындаган сынак комиссиясынын мүчөлөрүн биздин белгилүү инсан агаларыбызды бияка чакырайын. Саламатов Тимур, музыка таануучу, композитор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Аматов Маркабай, акын, кыргыз эл акыны. Керимов Дүйшөн, жазуучу, публицист. Мен анан Абдраев Сталбек. Мына биздин урматтуу комиссия мүчөлөрү ушул тандалып чыгармалар, алардын баалуулуктары жөнүндө кыскача айтып кетсин. Мен эң алгач ушул Урух бейне академиясынын уюштуруучуларына чоң ыраазычылык билдирейин деп атам. Анткени бүгүнкү күндө ушул жаратмандыкты абдан сыйлап, ушул жаратмандар көңүлдүн ортосунда болсун деген ниеттин өзү эле бул абдан жакшы нерсе. Акыркы жылдары билесиңер, 10-20 жылдан бери ушул жаратмандарга көңүл бурулбай калган. Мамлекет дагы ошону өткөрө албай атпайбы бүгүн. Мамлекеттик сыйлыктардын мисал үчүн мындан мурун берилсе баягы мындай формалдуу түрдө көбүнчө берилип келаткан. Эми музыка жаатында болсо аткаруучулук жагында жыл сайын бир нече конкурстар, бир нече телеконкурстар, андан биринен сала бири, анан башка дагы мындай ар кандай фестивалдар көп болот да. Ал эми жаратмандар көңүл сыртында калып калат көбүнчө. Чынында ошол бүгүнкү кыргыз эмнени ойлоп жатат, эмне жөнүндө мушайман болууда, кайда барабыз деп эмне жол издеп атат. Мына ошонун баарын ой жүгүртүп жаткан жаратмандар да. Элди алдыга сүйрөй турган, же оңго, же солго бура турган бул жаратмандар. Ал эми акыркы мына жаралган чыгармалардын ичинен ушул Нуркан Турсунбаевдин Манас Чыңгыз барында өлбөйт кыргыз деген мындай жакшы идеясы да жакшы, анан иштелип чыкканы да мындай жакшы деңгээлде экен. Ошон үчүн ошол бир топ чыгарманын ичинен ушул чыгарма мындай сыйлыкка татыктуу болду деп эсептейм. Болот, аны менен Нуркан байкени ушул 80 жашында ошондой чыгарманы жаратып атканы менен куттуктап коеюн.
Анан ал эме куттуусун сыйлыгыңыз, чыгармачыл ушул дараметиңиз ушу бойдон басаңдабай кете бериңиз. Бирок музыканын тарыхында андай көп нерсе болгон. Мына биздин Моореки театрдын сактасында Верди деген композитордун Аида деген чыгармасы дайыма жүрүп турат. Ошол Аиданы 80 жашында Верди жазган. Ал демек сиз Вердини кайталап атасыз десем болот да. Эми жалпы сыйлангандарды, жалпы коллегаларыбызды мына биз менен чогуу иштешкен анан ушул Урук Бейне академиясын ушундай жакшы иши менен куттуктап кетким келип атат. Рахмат. Манас Чыңгыз бул биздин Кыргыздын эң кандай деп айтсам, биздин Кыргыздын тарыхы. Ошондуктан мен ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мына Урук Бейнеге алтындарым. Мына мигранттар деп атасыңар, биз бекер жатканыбыз жок, чыгармачылык адамдар. Ошолор менен кошо жүрөгүбүз ооруйт. Ошолор менен жүрөгүбүз ыйлап жүрөбүз биз. Biz oşolordu barqtap, bağlaşımız gerek. Алар бекеринен жүрген жок. Ошо жактан ушу кыргыз журтчулугуна кайра акча салып, элди ошо көтөрмөлөп атпайбы? Ошондуктан ушул Урук Бейнеге ак тилек каалайм. Алтыным рахмат. Мына Москвадан атайын учуп келипсиң. Демек, мына биринчи ошол силердин сыйлыгыңарды алганга мен жетин албай турам. Рахмат айтам. Демек, бұл сілердің бізге жөрөлгөңөр еш қачан бізді төмендетпейді. Қайра бізге қайрат, күш, қуат береді. Арбаңыздар, урматтуу өнөр баккан, өнөр сүйгөн кадырман кыргыз журтчулугу. Мынау эмне деген керемет жер, касиеттүү көлүбүздүн ушундай эң бир берметтей болгон жерибизде, ушу элибиздин маңдайына өткөн, талайына өткөн өнөрдү даңазалап, өнөрдү барктап, ушул жерде баарыбыз жыйналып отурабыз. Мынау жердеги кереметти көрүп, артыбыздагы көлдү, касиеттүү тообузду көрүп, биздин өнөрүбүз, биздин ыргүүлөрүбүз канчалык кооз, канчалык уккулуктуу, канчалык түбөлүктүү болгону, ушул биздин табигатыбыздын, ушул биздин жаратылышыбыздын шайкеш келип, биздин өнөр адамдарына дем күч бергендигинен ушундай чыгармалар жаралып атат деп ойлойбуз. Улуу өнөрдү аркалаган чыгармачыл инсандарыбыз мына ушул жерде чогулуп отурат. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай иш-чараны уюштурган атайын жамаатка терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жакшы
түбөлүктүү долбоорду ишке ашырып, момундай кооз жаратылыш менен шаакеш келтирип, биздин элибизди өнөрдүн майрамына тартуулап отурат. Ардактуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү өнөр майрамын көрүп аткан көрөрмандар, жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгар муктуу өкүлүнүн аппараттын атынан, жеке өзүмдүн атынан бүгүнкү өнөр майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Бизге ушундай Ала Тоо Таңшыйт өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн аты бар, өзүнүн мааниси бар ушул чоң фестивалдын тоң жергесинде, көлдүн жээгинде болуп атканы, манасчылардын мекенинде, өнөрпоздордун мекенинде болуп атканы абдан символикалуу көрүнүш деп айтат элем. Bunday иш-чаралар бизге жалпы көлдү, тоң жергесин, дүйнө жүзүнө даңазалоодо, өзүбүздүн өлкөбүзгө даңазалоодо чоң салымдарды кошо берет болуш керек. Анан мына ушундай ишке убактысын бөлүп келген Кайрат Олжубаевич баштаган, ушул жерде мына өнөрдүн корифейлери отурат, Нурхан абам отурат, ушул сыяктуу өнөрдүн корифейлери жалпысынан келген экен. Бул бизге жалпысынан чоң майрам, чоң сүйүнүч, бүгүнкү өнөр майрамы кут болсун. Кыргыз музыкасына чоң салым кошкон дагы бир замандашыбыз сыйланмакчы. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ал композитор, ал киноактер, ал драма, театр актеру, 700дөй музыкалык, обондуу ырлардын автору, жүздөгөн образдарды чагылдырган, мейли кинодо болсун, мейли театрда болсун, далай образдарды жараткан, Кыргыз музыкасына кошкон салым үчүн Нуркан Турсунбаев сыйланат. Biz süretkö çölü olacak boyumuzda. Kanala sayılarınız kutlu olsun. Bol sürüveriniz. Kol çabılar bolsun Nurkan Tursunbayev agay. Bıyıl 80 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар менен сонун сотун madani мекемелерде белгиленип атат. Бүгүн дагы уланууда. Майрамыңыз кут болсун. Жалпысы Абай Кунанбайұлының чыгармаларын кыргыз тилине которгон 50ден ашык авторду атоого болот экен. Осы орайда бирлескен иш-чаралар уюмдаштыруу игі дәстүрге айналды. Абай мурасы осы жолда бауырлас екі халық арасындағы байланысты, түркі тілдес халықтар арасындағы байланысты жандандыруға дәнекер болатын сеніміміз мол. Kara gözlü
Amansız kara gözü çamcıldanan bir kesek değil bir sedayı bülbülün ah etti kara gözlü Турсунбаев Нурканбек, Абдумомунов атындағы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисти.